Саламатсыздар бардактуу сүйүктүү достор, кутмандуу кошуга кечиңиздер менен сиздердин назарыңыздарда Баткен телеканалында Бат шоу программасы башталды. Жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар, экранга жакын олтуруңуздар, кызыктын баары алдыда. Анда ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу менен тааныштыра кетели. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, көп кырдуу талант, эстрада ырчысы Ильяс Абдразаков бүгүн бизде студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Студиябызга иш келипсиз. Чоң рахмат. Көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Алгач амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, агайынелер, достор, эжелер, карындаштар, барыңыздарга салам айтабыз. Барлығыңыздар сіздерді ушул эфир аркылуу кайрадан жолотуруңузга кубанычтабыз. Андан Ильяс мырза, дагы бир студиябызда сизге маалымат берип, бир аз программабыздын жүрүшүнөн айтып кетейин. Өзүңүз буга чейин эфир башталып кетти, байкап көрдүңүз. Эфирибиз эркин, үйдөгү атмосфера, жагымдуу музыка сиз тараптан, ал эми биз тараптан бий. Сиздер да турсаңыз биз бийлеп турабыз дегендей, кызыктуу конкурстар болмокчу. Баарына даярсыз? Албетте, аракет кылабыз. Эгерде баш тартып койсоңуз, анда бизден дагы сизге бир кандайдыр чара колдонулат. Бул чара дегенибиз эми штраф түрүндө эле. Болду, аракет кылабыз. Баш тартпаганга колдон келишинче билбейм эми. Биз эми айта кетели, баягы ордуңуздан тургузуп, ар бир чуркатпайбыз, ажымайна жасатпайбыз, 5-ке 5ти көбөйтүп айтпайбыз. Болгону кызыктуу жеңил оюндарыбыз бар. Болду. Даярсыз? Албетте. Анда ардактуу көрүүчүлөр, Ильяс мырза даяр, биз даяр, сиздер даяр болсоңуздар, экранга жакын отуруңуздар. Биз болсо баштайлы. Алгач биздин программабыздын жүрүшү боюнча өзүңүз тууралуу бир аз биздин көрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүм 1988-жылы 21-январда жарык дүйнөгө Кызылкай шаарында төрөлүп келгенмин. Азыр болсо жеке ырчы, ошондой эле дагы көптөгөн ар кандай жумуштар менен алектенем. Канча бир туугансыз? 2 бир тууганмын, үйдүн улуусу. Сулуусу жана улуусу деги. Балалык кезиңиз кайсыл жакта өттү эле? Балалык кезим 5-6 класска чейин Кызылкай шаарында өткөн. Андан ары Ош шаарында дагы 1-2 жыл, 3 жылдай жашап, андан ары Бишкек жакка өтүп кеткем. Ал жакта дагы көп бер жактарда көбүнчө ушул шоу чөйрөсүндө музыка тармагында алектенип жүрөм. Музыка тармагы деп калдыңыз, канча жылдан бери алектенип жүрөсүз? Эми ушул мектепте окугандан бери эле алектенем. Болжол менен канча? Болжол менен 2 класстан баштадым эле, бирок 2 бир тууган деп калдыңыз. Ушул 2 бир тууганын өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. 2 уул, анын жакында эле бир кыз туудап алгам. Мен өзүм тууганым болду, кечиресиз. 2 уул, 2 уулбуз. Демек, сизде дагы бир жаңылык болуш керек анда, айтып калдыңыз, жакында эле Жок, 1 жылдан өтүп калды. Анан сиз 2 уул десеңиз, анан мен кичине адашып кеттим. Ал эми сиздин ырчы болушуңузга эмне түрткү болду? Эмне себептен ушул тармакты тандап калдыңыз эле? Ырчы болушума эмне түрткү болду десем, эми ырчы болушка балким ата-энеңиздин салымы барбы? Биздин ата-энебиз өзү музыка тармагынан, менин апам музыка сабагынан берчү, атам болсо музыка менен өзүнүн группасы бар эле, Ырдайт эстрадный топ менен биздин айылдын ырчылары болгон. Анан кийин балдарына өтүп кетти окшойт, айтор. Демек, атаңыздан бул өнөр сизге өттү. Жакшы. Шаарга барып ырдап калдыңыз. Шаарда ырчы болгонго, ырчы болуш үчүн азыр ушул сиздердин убагыңыздарда продюсер деген ушул баягы модага айланып калган болчу. Кандайча продюсер менен иштешип калдыңыз эле? Кантип продюсерди таптыңыз? Продюсер деген бул кандайча барып калды. Мен продюсер деген бул
өзүң жалгыз жетиш кыйын болуп калаткан учурлар болот, ушунда продюсерлердин жардамы менен. Жеке баш, эки баш дегендей продюсерге ушундай барып калгам, клип тартып, анан ыр жагынан, концерт жагынан, организация жагынан жардам берип, анан да ушундай тааныш билиш, каналдарга чыгуу дегендей. Демек бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деген. Рахмат. Алгач ушул алгачкы Азап деген чыгармаңызды ушул таксист байке жардам берген деп калдыңыз. Ал байке менен кандайча таанышып, ал кандайча сизге жардам берип калды? Ал байкебиз деген Таанышыңыз тааныш байке болчу. Мен кичинекейимде айылдашым да бир четинен, өзүнүн жердешибиз Жалдан болот. Кызылкай жактагы Ноокаттан. Анан Бишкекке барып, мен кичинекейим кезимде кафеден ырдап чыксам түндө жеткизип, анан кайра мени алып келип, ушундай эми баласындай эле карап жүрчү. Анан акыс бекер ташый эле? Жок, ал жагы эми айтпай эле коеюн десең. Эми акысын деле бересиз да, көңүлдөн чыгарып. Көңүлдөн чыгарып, бирок андай деле акысын деле албай койгон учурлары көп болгон. Анын несинден деле чыгып калыптыр негизи. Анан ошол айга ини болуп, жакшы неметип жүрүп, анан клип тарткан учурларда анан кимди тартабыз деп, анан ошол байкебиз, тиги режиссер байкелерибиз ошол байкени тарталы кыздын атасы кылып деп, анан өзү да жакшы ойноду, аябай жараштыктуу болуп, анан ошентип. Демек ошол клипиңизде кыздын атасынын ролун жараткан ошол таксисттин агаңыз, жардам берген. Ооба. Ошол клипке дагы финансы жагынан жардам берген да киши ушул, же? Жок, финансы жагынан жардам берген. Биздин баарыбыз эле чогуу болгонбуз ал жерде. Продюсер ошо клип тарткан Мырза Айдарилиев деген байке болчу, ал убакта менин продюсерим. Ошол байкебиздин продюсер жагында иштеп жатканда 2-3 клип тартылып калды арты-артынан. Алгачкы сахнага кадам таштаганыңыз эсиңиздеби? Алгачкы жашыңызда кайсы чыгарма менен эл алдына чыктыңыз? Алгачкы чыгармачылыкта ошол сахнага таштаганым бул ошол жанагы Арманым аттуу клиптен кийин, ырдан кийин 2006-жылы күз айында Бишкекте өзүм жеке шоу кесип концертимди берип. Ошондо да чыккансыз. Ошондо. Анан бирок ага чейин чоң концерттерде ырдап чыккам. Тетиги Абдумалик Шерматов байкелер менен, Гүлшайыр Садыбакасов эжелер менен иштеп жүргөндө мындай 1-2 ырлар жаздырып алып ырдап чыккам. Анан аябай толкунданып, сүрдөнүп иштик. Мындай чыксам жанагы чоң зал, элдер отурат. Аябай кичинекейимде андан да чоң көрүнчү. Анан ошол Ош драма театрында концертке ырдап чыккам. Кыз Бурак тобунда ушул эсибизде Ямахада ойноп, ушул Баткен жергесине дагы келген. Кыз Бурак тобу ошондо сизди Гүлшайыр Садыбакасова Баткендин кулуну өзүңөрдүн уулуңар деп тааныштырган эсибизде. Кыз Бурак тобунда канча иштеп калдыңыз эле? Канча жашыңызда бул топко кошулуп калдыңыз эле? Мен 2000 жылдардан баштап иштеп калгам. Ошол жана бул жактан мектепти бүтпөй эле кетип, шаарга барып Оштон ошол Кыз Бурак командасына кошулуп кеткем. Биринчи Абдумалик байкеге кошулдум, андан кийин Кыз Гүлшайыр эжелердин командасына кошулдук. Анан ал жерден дагы кичинекей болуп барсам ишенбейсиң деген, бизге аранжировка жазып бере турган баладай көрүнбөйсүң деп, анан бара-бара алардан дагы жакшы ишеничине кирип. Музыкалык билимиңиз барбы? Музыкалык билим мындай документальный жок, бирок кадимкидей ар дайым ушундай сабактарды алып, мастер-класс деген нерселерди үйрөнүп. Аранжировканы деген Мирлан Ниязов деген байкеден үйрөндүм. Ал Абдумалик Шерматовда иштечү экен. Ал дагы мындай караганда менден бир 5 жаш ортодо айырма бар. Ал байке дагы эми баштап үйрөнүп келаткан, анан чогуу эметип, бирок кандай десем, ушул чогуу эле үйрөнүп кеттик го дейм. Эми ошол кишиден сиз үйрөндүңүз. Ооба. Андан сырткары өзүнүн айылдагы музыкант байкелерибиз бар болчу, коңшу. Ошолордон кичине болсо дагы үйрөнүп биринчи мугалимдерим ошолор өзүнүн айылдагы биздин эмелерибиз.
музыканттай келебиз. Жакшы. Мектепте бүтпөй эле деп калдыңыз. Канчанчы класска чейин окудуңуз эле мектепте? Мектепте 6-класска чейин окугам. Сабак 7-ге кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мен физкультура менен воскресенье күнү жакшы көрөм. Музыка сабагын жакшы көрөм. Бирок негизи башка сабактарды дагы баарын жакшы эле эметчим, окучумун. Ушул апаңыздын берген интервьюсунда ушул айылда той топуруп калса, Ильяз ошол жактан табабыз дечи айткан сөздөр бар. Ооба, ошол жактардан. Туура, ошол жактарга кетип калчу элем. Эмне себептен барат элеңиз? Башка айылда той болуп атса, ошол жакка барып алып кызыгат элем да. Баягы талант жана турганга мүмкүнчүлүк бербейди, э? Ооба, кызыгып бир жерден музыка чыгып атса, ошол күнү уктамай деле жок болчу. Деп ошол жерде ырдап анан жакын болуп калса барып. Ошондо да жандуу ырдайт экенсиз? Ал убакта жалаң жандуу болчу. Азыр деле жандуу ырдайбыз. Кээде эле ушу телевиденияга, клипке тартылган учурларда кичине бир аз фонограмма колдонулат. Азыр мындай эфирлерге келгендечи? Мындай эфирлерге келгенде албетте жандуу ырдабасак болбос дейт. Анда бир жандуу ырдап берсеңиз биздин көрүүчүлөргө болсо керек. Болду. Кетти. Чыгарманы аткарасыз. Жандуу. Элге сиңимдүү болуп калган чыгармалардан жаным айдырдап берейинби? Жаным айдырдап бериңиз. Байланам шоқ қыздардың көзден ұчқан сыйқыр нұры мен балқыған жаңа дары алтын жебек мончоқ шурын нананы ал жомық тоғып бериде сезілет жылмайғаны сезім өртіп тамшандырат көрсең көзің тойбос болып көксөп адам арман қылат нананы ал бикештер оттой болот кол тийгизбес чоктой болуп жанады байланам көздөрүнө анын жалындаган жазым жаным ай жан дүйнөмдө жашайт жалындай ай айланам ак жүзүнө анын жымыңдаган жазым жаным ай жыр калымдын аткан таңындай ай Баракелде. Сон ушул чыгармага эми бир аз тарыхына кайрылып кетели. Жаным ай деген кандай жаралып калды? Кимге арналды? Жаным ай деген бирөөгө арналды десең. Эми жаным ай деген бул жалпы эле биздин кыргыз кыздарына арналды. Бул деген анын еще дагы кимдерге арналды? Биздин элибиздин ушул жакшы көрүп жүргөн күйөрмандарыбызга анан жалпы эле кыргыз кыздарына ооба. Анын арасында жеңибизге деле. Ооба. Жакшы. Азыркы тапта эми мына той сезонундагы келет атты. Башталып атат. Ооба, болот атат. Сиздер концерттик гастролдор менен жүрөсүздөр дегендей. Эгерде сыр болбосо, бул тойдогу ставкаларыңыз тууралуу айтсаңыз, тойдогу ставкаңыз канча турат? Шаар ичинде же болбосо ушундай область, айыл жерге келетине? Бул жерден андай деле мындай мынчага барат элем деп айтылган ставка жок бизде. Негизи эле жанагы көңүл туура келсе бара беребиз. Жана шартыбыз туура келип калса, албетте бул элибизге, жерибизге кызмат кылыш бул биринчи биздин эмелерибизден алдыга койгон максаттарыбыздан. Ошондуктан тойлор деле боло берсин, буюрса Instagram баракчабыз аркылуу же болбосо бул Расулга айтсаңыздар түз байланышка алып чыгып берет, кошо сүйлөшүп келип кетербиз. Ардактуу көрүүчүлөр, мына эгерде кимде ким той кылам деп ниет кылып жаткан болсо, анда Ильяз Абдыразаковдун Instagram баракчасына кирип жазыңыздар, же болбосо бизге да кайрылсаңыздар, албетте биз балким сиздердин алдыда боло турган жашыл тоюңуздарга сүйлөштүрүп беребиз. Айтсаңыз, фобияңыз эмне? Эмнеден коркосуз? Фобиямбы? Фобиям азыр силердин тетигиңерде корком. Фобиям мен көп эле нерседен корком. Негизи Мындан бийиктиктен, жанагы мындай жарлардан секирип, жип менен секирип жатат го. Ошол нерселерден корком. Анан болсо
андай адреналиндерге барбайсызбы? Жок, жок. Бийиктен секирип, баягы ичте болуп аткан нерселерди сыртка чыгарып. Мен мындай карап отурганда барып секиргим келет, бирок жанагы бир четинен кийин той топурларга да барыш керек деп ойлоп, анан кой дейм да. Алдыдагы заказдар эстен кетип калат, жакшы. Демек, бизде өзүңүз көргөндөй эле учабыз бар. Бунун ичинде биз өлбөгөн болсо, тирүү болсо, азыр биз сиздин алдыңызга коебуз. Эми бийиктерден сизди түртпөйбүз дегендей. Төлчөң, гана азыр ишкандарга жетиребиз дейсиз. Балким чычкан болуп калышы мүмкүн, башка жанар болуп калышы мүмкүн. Ошентсе дагы азыр деп сиздин алдыңызга коебуз. Арт жагынан чыгып кетпейби экен эми? Жок, бул жагында айнеги бар, чыкпайт, коркуп эле койсоңуз болот. Жок, арт жагында мына тешиктерине чыкпайт. Ал жагынан чыкпайт, сиз колуңузду салсаңыз, караганга болбойт, Болбойбу. Штрафы бар дегенбиз, карасак. Да. Азыр эки колуңузду тең саласыз. Ижазыңызга, эки колуңузду тең саласыз. Бул кутчанын ичинде эмне бар экенин сиз бизге колдоруңуздун манжылары менен билип, сезип айтып беришиңиз керек. Эгерде бунун ишин карай турган болсоңуз, анда сизге ушул жерден оюнду токтотуп, штрафты салабыз. Штраф бизде өтө чоң. Даярсызбы? Даяр. Эки колду салыңыз, анда камераны карап, сол кутчанын ичинде эмне бар экенин таап беришиңиз керек. Биз даяр. Бул кутчанын ичинде эмне болду экен? Колдорду сала бериңиз. Сала берейин. Камераны карасаңыз болот, эгерде бул жакты карасаңыз, бизде штрафыбыз бар. Ошондой. Жаныбарлардан неден коркосуз? Ошону сурап коебуз. Не жаныбар бар? Ошонун ичиндеги баасы коркунучтуу эле болот. Өтө деле коркунучтуу эмес. Точно? Эбе. Не экен, э? Кезектер эле, караса штраф. Мындай пакет менен сындыйып кармасам болот. Ал ичине кирбейт. Мунун ичинде тирүү олтурабы же? Өлүктө олтурабы? Айткан болбойт, мүмкүн болсо. Колду сала бериңиз, эки колду тең салып, колдор менен десең. Не бар эле айтып койбойсуңбу? жок, мен эми айтсам оюн кызып калат. Да. Коркпой эле сала бериңиз. Тиштебейт. Тиштебейт, ошондой айтайын. Жаман коркунучтуу болот атат. Силер жакта жыландар толтура болчу Баткенде. Жок, жылан да эле эмес. Мен сизге багыт бердим, жеңилдик болсун. Мындай эмесе, эки кол тең бисмилла деп салыңыз. Камера бул жакта, мүмкүн болсо камераны караңыздар. Бирөөчү ап кирип кетсе да. Колун. Сала бериңиз колуңузду. Дагы кичине мен жакка аз калды. Сизге азыр менче бир аз ыңгайсыз болуп атат. Калды, ошондуктан оң колуңуз менен сол колду деле салып, иши бир каргабы бирдеме да? Жок, ал эмеспи? Ал эмес. Бирок ошол сыяктуу эле нерсе. Ошол сыяктуу нерсе. Жансыз, э? Сизге кандай ой келет? Жандуу же жансыз деп ойлойсуз? В общем, түшүнбөй койдум. Эмне экен бул? Жана бир мындай көрүнбөйт экен да бул жер. Иши мындай көлөкөсү да көрүнбөйт экен. Эмне бул? Сала бериңиз, эми сиздин жоңуңузду калып. Так. Не деп ойлойсуз? Не болду экен? Азыр бир аракет кылыңыз, эки кол тең салыңыз дагы деп, эки жагынан кармагыда көрөңүз. Да. Туура эле таптыңыз, бирок жансыз нерсе, эми коркпош деле болуш керек, коркпосоңуз деле керек жансыз нерседен. Жакшылап карап көрөңүз, Эмне бул? Тамам, силерге прикольный болот атат. Ох. Операторларга ушундагы неме кылат абы деген ой болот да. Да. Мындай күлкүлүү көрүнөт абы. Сен кызыктып эме тура урт неме болуп атасың. Жакшы окшош туруп атасың. Эмне бул? Не деп ойлойсуз сиз? Эмне келет оюңузга? Жандуу, жансызбы? Мен билбей койдум. Жок. Жансызбы же жандуу? Может жандуудур, может жансыз. Бир аракет кылып Мен жансыз деп ойлойм.
жансыз деп ойлойсуз. Туура, жансыз нерсе. Туура эле. Эми эмне экенин таап беришиңиз керек. Колум салсам, колум читип алсам, дагы өкүнүп калбайбы? Жок, эми жансыз нерсе болмойт деп чакпайт. Опа. Баш жагы. Баш жагы. Не бул? Мындай эле карап көрөбүз эми. Ха десең. Не болушу мүмкүн экен? Кулак. Не бул? Басы башын кармайбыз. Башы карма. Ошо түшүнүксүз бир неге. Анда мен сизге көрсөтүп берейин. Ичинен эмне экен. Сим чыгып экен да? Ой. Кандай десең, өлүк эмес экен. Бирок туура эле таап турмун, бирок Туура эле таптыңыз. эмне экенин бул чымчыктын аты эмне деп аталат эле? Тааныш элекмин өзүм дагы. Таныш элек. Жакшы, коркунучтуу болду бирок. Көзү жаап турасыз. Эми дагыбы? Экинчиси бар. Ой, Экинчиси балким бул жандуу болуп калышы мүмкүн дейм. айта албайм. Көзү жабасыз. Аха, кет. Ачканга болбойт эми. Аха, болупту мейли. Эркектик сөздү бергенден кийин Жетет кылабыз деген. болду. Көзүңүзү ачып берсеңиз болот. Аха. Бияка коюңуз. Эми колуңузду саласыз дагы кийинки тапшырмасы эмне экенин таап берсеңиз болот. Не болду экен, Дагы саламбы? Ооба, дагы саласыз. Салбай туруп бил албайсыз болуш керек менче, же билип бересизби? Салбай туруп эле. Биле алам экен, эмне салып койду? Туруп эле. Туура эле. Эмне сиз? Эки колду. Эки кол тең салсаңыз жакшы болобу деген ой бар. Ушундай салсаңыз. О, десең. Сала бересизби? Дүрүрүрүн. Дүрүрүрүн. Не кылалы? Кармайлы? Баштайлы? Ова! Түдүң, түдүң, түң. Фу. Ку. Клавиша четкенде болуп калат. Ова. Жаным ой. Не болчу bunun içindeki? Бул жакта мен. Кай жакта? Мына ортодо да, сиз онун чекеге коюңуз. Сен ортого коюп ал мындай бияка жүр басып кетпейби десең. Бастыраймын да. Жок. Тургузбай эле коюн. Бастырчы кичине. Сала бересиз колуңузду. Бал десең. О, илдырат. Ичине Жумшак кой десең. Жумшак нерсе экен да, бирок. Баягы. Туура эле таптыңыз. Туура эле таптыңыз. Жумшак эле нерсе. Кармаганда көзүм чыгып кетти. Жок, туура эле. Бул сиз айткандай эле жумшак оюнчук болчу. Ооба, коркпой эле карап бериңиз. Өзүңүз ишенбей атасызбы? Ишендим. Ишенесизби? Кармап көрөрсүз да эми. Ол бир чөч экен. Тирүү же? Жок, неме. Жакын деле өлүптүр. Тамаша. Ошондой окшойт, Туура. Бирок чөж эмес, бул короз экен. Короз экен, Ондай болгон жөн, жумшак болчу. Сан экен. Молодец. Коркуттуң дейсизби? Жакшы. Жакшы. Рахмат. Жакшы болду. Рахмат. Суудан ичип алсаңыз болот. Жүрөгүм. Буга чейин ойнободум деп калдыңыз, кандай экен анда? Ойногом, бир жолу ойнодум эле, анда дагы токтартып ручканы басып алып турдум Бишкекте. Токтотту эле, ошондон кийин мындай оюндардан качып жүрөтүм. Токтоп коркпадыңыз, жок. Андай эмес. Жакшы, анда биз сол саат. Бирок телевидение көрүп жүрөм, жанагындай жыландарды коюп алып кармалашып жүргөндөрүнчү. Анан ошондой болуш керек деп ойлодум эле. Ушул эфирибизге тирүү жаныктарды алып келели дедик, бирок туура эле кылсаң. Уктук, жаныктардан коркушуңуз, ошондон жансыз нерселерди алып келдик. Балким кийинки сапарыңызда тирүү нерселер болуп калышы мүмкүн. Илес мырза, өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып кетсеңиз, канча уул кызыңыз бар? Мен 2 уулум, 1 кызым бар. Кичинекей уулум, анан бир кичинекей кызым бар. Чоңу канча жашта, кичинекей канча жашта? Чоңу 6да, ортонусу 3тө, кичинекей 1де. Ушул жашка чейин эмнеге жетиштиң деп ойлойсуз? Жашка чейин
кандай көптөгөн эмелерге жетиштим, ийгиликтерге, күйөрмандарга көптөгөн. Азыр деле күйөрмандарыңыз болсо керек эми бар. Баягы эми баягы айтканым бойтокчулуктан караганда азыр деле болсо керек. Ошол сиздин күйөрман кыздарыңыздан эсте калган белектери эсиңизде? Мен күйөрман кыздарымдан эсте калган белектер, көп эле белектер болгон. Эсте калганычы? Эсте калганы. Бар эле эсте. Бар эле көп белектер берип жүрүшөт. Азыр деле берип калышат, анандай игрушкаларды берип калышат, хаттарды жазып калышат. Ошол да. Бишкек жакшыбы же Кадам жайбы? Бишкек жакшы, Кадам жай жакшы. Не дейин? Эми шаар жакшыбы же айыл жакшыбы деген? Негизи Кадам жай деле жакшы. Кадам жай жакшы. Туулган жерибиз. Шаар жакшы. Чыгармачылык эсага шаар жакшы. Гитара жакшыбы же пианинобу? Кадам жай жакшы дейсиң. Баткен жакшы деп. Гитара жакшы, пианино экөө тең жакшы. Бирөөсүн. Экөө тең жакшы да. Пианино дагы жакшы. Бири чыгарганда пианино дагы гитараны да коштосу керек деп ойлойм. Экөө тең жаман дейт. Буга чейин сиздин дагы ушул актер жаатында дагы өзүңүз сынап келгенсиз, кино одактан. Кандай актер болсоңуз болчудайбы же ырдап эле жүргөнүңүз жакшыбы? Актер мен ырдап эле жүргөнүбүз жакшы, бирок актер эле болуп жакшы кинолор бар го. Ушундай кинолорду жаратканга дагы сунуш түшсө балким тартыласыз кинолор. Дагы сунуш түшсө бир тартылдым, бирок ошондо дагы өзүм оюм менен тартылдым эле, бирок кандайдыр бир өзүбүздүн купулга кичине бир аз толбой калды. Эми дагы сунуш түшсөм көрөбүз. Азырынча кыргызстырдап эле клибибизди тартып туруп турайлычы. Жакшы, соц тармактарда көп отурасызбы? Соц тармактарда жакшы эле отурам. Өтө деле көп отурбайм мен, бирок ар дайым ушу концерт, бир той-бой болуп калганда, бир жаңылыктар менен бөлүшкөн болуп калганда соц тармактарга бир аз көңүл бурам. Instagram баракчаңызда канча подписчигиңиз бар? 344 миң. Азыркы учурда ошондой. Карап көрбөйсүзбү? Жана чөжөңөр биякта жокпу? Чөжөңөр телефонуңузду карап, подписчигиңиздин санын көрүп көрсөңүз. Азыркы учурда. Анан эң көп баягы класс алган саны канча? Азыр 344 миң болуп турат да. Эң класс көп алган саны билбейм канча экен. Мен андай деле байкабайт экенмин. Акыркы 20 миң, 23 миң дагы ушундай экен акыркы видеолор. Анда Ильяс мырза, азыр бизде дагы кийинки кыскача конкурсубуз бар. Ошону ойноп, анан биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Оюнубуздун шарты наушник менен укпай жатам деген конкурсубуз. Кулакка наушникти кийесиз. Кулагыңызга наушник кийесиз. Эгер даяр болсоңуз, анда кийинкисине дагы өтө берсек, чыгып атат, Ооба. Даярсыз? Түшүнүктүү эле. Анан унчукпай отурмай жок. Эмнеде атасың демай жок. Оюңузга эмне келсе ошону айта бересиз. Даярсыз? Анда биз экинчи конкурсубузду баштадык. Манты. Баштык. Манты. Манты. Пацан. Жок. Манты. 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 Мороженое. Жок, манты, манты. Манты, манты. 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 Манты.
Ой келе атат бир нерсе. Ой келип атат, бирок ошонун атын таппай атам да. Кеттик. Манты. Вафли. Жок, манты. Манты. Манты, манты, манты. Манты. О, манты. Антуан. Сарымсак. 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 Слива. Сарымсак. 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 Алда жей турган нерсе сарымсак. Кызыл алма. Кийинкиси өтөрөйүн да. Алма. 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 Жакшы. Өмүр. Я. Өмүр. 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 Жакшы. Дастаркон. Дастаркон. Өзүңө ошондой десең. Тамаша, тамаша. Эмне? Түшүндүм. Дастаркон, дастаркон, дастаркон. Айса алгын. Дастаркон. Дастаркон. Ассалам. Дастаркон. Артисттер. Жок, дастаркон, дастаркон, дастаркон. Дастаркон. Аш. Жок, дастаркон. Мына жайып алабыз. Дастаркон. 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 Так, кийинкиси. Жеңеке. Жеңеке, мына жеңеке дейин. Жеңеке. О, азаматсыз. Бачо. Бачо. Мачо. Бачо. Бачок. Бачо. Бачо. Макул. Бачо. 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 Бачо, отурган жериңиз. Баткен. Жок, бачо. Бачо. Батшо. Гастроль. 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 Дагы бир жолу. Гастроль. 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 Азаматсыз. Болушу деменчи. Оюн бүттү. Оюн бүттү. Оюн бүттү. Омин. Оюн Бүттү. Сарымсак деген сөздү таппай калдыңыз эми. Ошол. Кыргызчасы болчу. Ол өзү кыйын экен. Жакшы, мына ушундай кызыктуу оюн болду деп ойлойбуз, ардактуу көрүүчүлөр. Анда Ильяз мырза, алдыда сизде кандай пландарыңыз бар? Алдында азыр концерт коюш керек деген план бар. Борбор калабыз, да? Борбор калабыз да, бириси. Канча жыл болду бербей келиңизде? 2-3 жыл болуп калды, 4 жыл болуп калды. Негизи ырчылар отчеттук концертин берип туруш керек эле. Кечирип калбадыңызбы сиз? Ошону берип туруш керек эле. Кичине эмеге байланыштуу ал дагы. Чыгармачылыкта кичине жакшыраак ырчылардан топтоп, анан дагы концертти кичине даярданып коюш керек. Жана дагы мен быйылкы концертим андан да өзгөчөлөнүп, башкача бир пландар бар, ошол пландар менен коелу деген. Жаш өсүп келе жаткан ниеттер бар. таланттуу ырчыларга же Советиңизде? Кандай эми продюсери жок эле чыкса болобу, же сөзсүз түрдө дегендер. Кайрылыш керек, же сизге кайрылыш керекпи? Жаш ырчыларга эми продюсер менен чыкса да болот. Продюсери жок чыкса да болобу билбейм, бирок көбүнчө жаш чыгып келатканда негизи продюсер сабак, билим башка жактардан дагы алып, жанагындай вокал жактардан, музыка андай эле бардыгы толук болуп, даяр продукция болуп атса, анда без продюсер деле чыгып кетсе болот. Негизи мындай жаңыдан баштап келатса, анда продюсер аркы беркилердин баары керек. Эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берели. Айта турган сөзүңүз бар болсо, камераны карай айта алсаңыз болот. Айта албай жүргөн сөздөр болсо, чоң рахмат. Ушул аябай жакшы кызыктуу теле берүүсүнө чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бат шоу программасынан дагы көптөгөн ийгиликтерге жете бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат жалпы жамаатыңыздарга. Жана ошондой эле бизди көрүп жаткан элибизге тынччылык, бейкутчулук, үй бүлөңүздөргө ар бирөөңүздөрдүн шамыңыздар өчпөй, бактылык жарып тура берсин. Ошол эл жери заман болсун, жакшылыктарда, концерт, той-бойлордун үстүндө эле жолугуп жүрө берели майрамдарда.
Элде болсо бизде Аманчылыкта, болот дейт. албетте. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Эгерде ушул эфирден баягы сизди чочуп же коркутуп койгон болсо кечирим. Жо, нормально. Албетте оюн Абдан сонун болду. Жакшы. Сизге ырасылык айтабыз, Ильяс мырза. Рахмат. Биздин суранычыбызды четке какпай. Рахмат, силерге да рахмат. Ишиңизге ийгилик. Албетте биздин дагы теле радио компаниябыз, Баткен телеканалы. Сиздерди ушундай колдоп турганга даярбыз. Эч кандай чекеп туруңуздар. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Ушу менен бүгүнкү бизге берилген убактыбыз да соңуна келип жетти. Биз ойлойбуз, эгерде бүгүнкү берүү сизге жаккан болсо, анда биз өз максатыбызга жеттик деген ойдобуз. Эгерде ушул берүүнү кимде-ким көрбөй калган болсо, анда биздин YouTube каналыбызга, Расул Акматов деген YouTube каналыбызга кошулуңуз. Ошол жерден биздин эфирибизди толук көрүп алсаңыз болот. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта калыңыздар. Абдан кызыктуу эфир экен. Бул жактагы кобраларды көрүп алып бун айтпайлабы? Кобра. алсам. Эфир тууралуу. Менде үйдө деле бар, просто ушул сүрүлөрү жаман экен да. Анан ошол Батшоо программасы абдан кызыктуу болду. Мындай кичине манайларыбыз башка жака кетип калды. Ойлорубуз башка жака келип, мындай көп нерсени унутуп, сонун кызыктуу эфир болду. Расул мырзага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик, иштерге ийгилик. Ар дайым ушинтип элдин кызматында жакшы кечелерде жүрөрүңүздөр, маанайын көтөрүп.